Мутакалим аялдар прогрессивдүү коомдук уюмундагы 25 жылдык юбилей менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Мутакалим коомдук фонду дагы өзүнүн 25 жыл ишмердүүлүгүнүн арасында биздин коомубуздагы диний сабаттуулукту жеткиргенге, аялдардын укуктарын коргогонго, анын ичинде дин тутуу укуктарын, эсибизде мектептеги кыздардын укуктарын коргоодо абдан чоң эмгек жасаган. Бул эмгек сөзсүз түрдө бааланып келе жатат деп айтмакчымын. Андан кийин бүгүнкү биздин тегерек столдун темасы жөнүндө айта турган болсок, биз бүгүнкү күндө мамлекет, анын ичинде билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бир топ жигердүү жумуштар жасалып келе жатат. Сиздер менен биздин баардыгыбыздын алдыбызда турган чоң милдет бул биздин мамлекеттин светтик мүнөздүү мамлекет экендигин эске алуу менен, ушул багытыбызды сактоо менен бирге дин тутуу эркиндигинин толук кандуу камсыздалышын кепилдиктерин аткарып берүү деп эсептеймин. Эң ириде бул багытта жарандардын диний сабаттуулугун жоюу зарыл деп эсептеймин. Биз карап көрсөк, күндөн күнгө бул багытта кайсы бир деңгээлде радикалдашуу элементтерин көрүп жатабыз. Бул маселеде абдан зирек, анан сергек болушубуз кажет. Ошону менен бирге эле баса белгилеп айткым келгени, дин бул кээ бирөө күчтөр эсептегендей ажыратуучу фактор эмес, бул бириктирүүчү фактор. Муну биз айрыкча сиздер ушул мүчө болгон, сиздер өнөктөш болгон коомдук фонддун өкүлдөрү жакшы билесиздер. Ошол бириктирүүчү факторду андан ары, ошол потенциалды андан ары өнүктүрүшүбүз лазым. Ал үчүн эмне керек? Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан эң башкысы ушул теолог, дин таануучу сапаттуу адистерди даярдап, аны менен коомду камсыз кылышыбыз керек. Бул жагынан дагы биз башка өлкөлөрдөн, мурдагы постсоветтик өлкөлөрдөн ат чабым алдыдабыз. Билесиздер, теология факультеттери Кыргыз Республикасында бар. Ошол эле Арабаев университетинде, Улуттук университеттеги теология факультеттери, Ош мамлекеттик университетиндеги эң биринчи ачылган теологиялык факультеттерин. Булар өз учурунда Кыргыз Республикасына чындап эле сапаттуу адистерди даярдоого чоң жардам берип келе жатышат. Билесиздер, жыл аягында дагы бир жарлыкка кол коюлду президентибиз Садыр Нуркожоевич тарабынан. Ислам академиясын ачуу жөнүндө, түзүү жөнүндө жарлыкка кол коюлду. Азыркы учурда билим берүү министрлиги анын мыйзамдык актыларын иштеп жатабыз. Биз көздөгөн максатыбыз Ислам академиясындагы башка теологиялык институттар сыяктуу эле негизги эки компонентти камтышы керек. Биринчи, академиялык чөйрөгө адистерди даярдоо. Экинчиси, Кыргыз Республикасындагы имамдар, имам хатиптердин кесипкөйлүгүн жогорулатуу, кайра даярдоо компонентин өз мойнуна алышы керек. Билесиздер, президенттин жарлыгына ылайык диндин өнүгүү тарыхы деген предметти мектеп программасына киргизгенбиз 7-9 класстарга. Анын алкагында предметтик стандарттар иштелип чыгып, бекитилген китеп бир эмес 3 тилде чыгып мектепке таратылып келе жатат. Бул дагы ошол биздин диний сабаттуулугубузду, балдардын мектепте окуп жаткан мезгилде эле диндердин тарыхын билип, алардагы негизги баалуулуктарды билишине өбөлгө түзүүчү фактор болуп саналат. Бул багытта албетте баягы китеп чыккандан кийин ага сын айткандар жок, бирок кандай болгон күндө дагы көч бара-бара түзөлөт. Ушундай иш-чаралар аркылуу, эксперттердин квалификациялуу кеңештери аркылуу бардык нерсени түздөсөк болот. Бул багытта Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык потенциалы жетиштүү. Баарыңыздарды дагы бир рет ушул даталуу күн менен кызуу куттуктаймын.